Бүгін біз Қырғызстандың жоғарыда айтқандай тарихында бірінші жолы Ертауылды эпосының негізінде энциклопедияны жарыққа шығарып, сіздерге тартылған тұрамыз. Қырғыз Республикасының президенті Садыр Нуркожоевич Жапаровтың 2022 жылдың 22 апреліндегі 126-шы Қырғыз елінің баға жетпес мұрасы Манас эпосының үчілтігін жана Қырғыз елінің материалдық емес бағалылықтарын ар тараптан изилдөө жана популярдаштыруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыгынын негизинде иштелип чыккан Ертауылды энциклопедиясынын жарыкка чыккандыгына баарыңыздар мына бүгүн күбө болуп жатасыздар. Эң оолу айтып кетишибиз керек, Кыргыз Республикасынын тарыхында дагы, Кыргыз ССРнин тарыхында дагы, Кыргыз элинин тарыхында дагы буга чейин ушу Ертауылды эпосуна мактангандай болбойду, бирок дал ушундай комплекстүү түрдө изилдөө ишин жүргүзүп, аны кыскача баяндама менен, түшүндүрмө менен тартуулап, коомчулукка, окурмандарга берген эмгек болгон эмес. Ертауылды эпосу өзү эпик сериясында даярдалып жарык көрдү. Былтыр Кенже эпостордун энциклопедиясы долбоорунун алкагында биринчи туындубуз Эртөштүк энциклопедиясы жарыкка чыккан эле. Алдағы академиянын илимий ишмердүүлүгүнүн чөйрөсүн камтыган эпик сериясы аркылуу жарыкка чыкты. Бул китеп ошол энциклопедиялардын экинчиси. Материал топтоо, эпостун баардык варианттары менен таанышуу жана аны илимий стилге салуу процессинин үстүндө илимий чыгармачыл топ 11 ай бою тынымсыз эмгектенди. Иш 2023 жылдын март айында башталган эле. Энциклопедияда Ертауылды эпосу тууралуу ар тараптуу изилдөө, жайылтуу иштеринин жыйынтыктары камтылган. Бул энциклопедияда Кенже эпостордун бири болгон баатырдык жана социалдык турмуштук маани камтыган Ертауылды эпосуна ар тараптуу анализ берилген. Эпостун тутумундагы ар кыл түшүнүктөргө жана терминдерге лингвистикалык, адабий, философиялык, психологиялык жана башка аспектидеги көз караштан жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн жыйындысы жалпылаштырылган таризде сунушталат. Кыргыз элинин дүйнө таанымы, тарыхы, этнологиясы, маданияты, географиялык абалы, согуштук өнөрү жана башка тажрыйбалары эпостун текстинин мисалында изилденген. Эпосту буга чейин иликтегендер жайылткандар тууралуу да кыска маалымат берилген. Окурман бул илимий маалыматтык китептен Ертауылды эпосуна байланыштуу окуялардын ар түркүн түшүнүктөрдүн чечмеленишин таба алат. Жыйнакта баш аягы 1300дөн ашык терминден жана түшүнүктөр кирген. Мындан сырткары биз атайлап ушу 23 жылдын жай айларында нарын, көл, өрөндөрүн кыдырып, ошо тарыхый жерлерди, Ертауылдыга байланыштуу жерлерди сөзгө тартып, ошол жерде жашаган карыя, аксакалдардан интервью алып, ошол материалдарды да киргизүүгө жетиштик.